Саламатсыңарбы? Бүгүн биз физика курсунун биринчи сабагын баштайбыз. Бул физика сабагын кандай кылып өтөбүз? Биринчи механикадан баштап, кинематикалардан баштап, ар бир курстун биринчи оңой суроолорду чыгарып, оңойдон кыйынга кетебиз. Азыр биз бүгүн механиканын кинематикасынан баштайбыз. Кинематика деген эмне бул? Кинематика деген бул механикалык кыймыл. Механикалык кыймыл деген нерсенин бир орундан экинчи орунга жылышы, бир кандай мыйзам ченемдүүлүк менен жылышы. Мисалы, точкадан А деген точкадан Б деген точкага жылышы. А менен Бнын ортосундагы сөзсүз түрдө бул аралык болот. Сөзсүз түрдө А менен точкага жетиш үчүн талап кылынган убакыт керек болот. Жана бул нерсенин жылган ылдамдыгы Адан Бга кеткен болсо, бул жак багытты көздөй кеткен В деген ылдамдыгы. Булардын үч нерсенин кандай мыйзам ченемдүүлүк байланышы бар. Биз эмне кылышыбыз керек? Бул экөөнүн ортосундагы аралыкты канча убакытка жеткенине бөлө турган болсок, биздин ылдамдыгыбыз чыгат. Эгерде аралык канча көп болуп, ал аралыкты аз убакта басып өткөн болсо, ылдамдыгы көп болот. Эгерде кичинекей аралыкты көп убакытта басып өткөн болсо, эмне болот? Ылдамдыгы жай болгон болот. Мисалы, бул жакта деген бир бала бар, А деген точкада. А деген точкада анын үйү жана Б деген точкада анын мектеби болот. Мектеби менен үйүнүн ортосу деген 2 километр болсо, А деген Б точкага ал 30 мүнөткө, үйүнөн деген мектепке 30 мүнөткө бара турган болсо, бунун орточо ылдамдыгын кантип таба алабыз? Анын ылдамдыгы деген эмне болот? Ылдамдык барабар басып өткөн жолу бөлүнгөн убакыт. Басып өткөн жолу бул 2 километр бөлүнгөн 30 мүнөт. Биз деген ылдамдыкты эл аралык системага карата табышыбыз керек. Ылдамдык. Ал деген эмне болот? В барабар метр бөлүнгөн секунда менен табышыбыз керек. Бизде деген басып өткөн аралыкты эл аралык системада метр менен белгилейбиз, а убакытты деген секунда менен белгилейбиз. Биз ошондо деген бул 2 километрди дагы 30 мүнөттү дагы буну метрге, астыңкысын секундага өткөзүшүбүз керек. 2 километрди метрге өткөзө турган болсок кандай болот? 2 километрде 2000 метр болот. 2000 метр бөлүнгөн 30 мүнөттө канча секунда бар? 30 көбөйтүлгөн 60 секунда бар. 1 мүнөт 60 секунда, экөөнү көбөйтө турган болсок, секунда болуп чыгышы керек бул жактан. Экөөнү чыгара турган болсок, 2000 метр бөлүнгөн 3 менен буну экөөнү көбөйтө турган болсок канча болот? 2400 секунда болот. Экөөнү бөлө турган болсок, бул жерден 20 бөлүнгөн 24 деп койсок болот. 200'ді бөлсөк, 8'ден бере турган болсок, 32 692 8 0.83 болушу керек. 0.83 деп койсок болот, же болбосо 0.8 деп кыскартып койсок болот. 0.8 метр бөлүнгөн секунда. Бул деген эмне? 1 секундада 0.8 метр өтөт. Эгерде ушундай кыла турган болсок, А деген Б деген точкага өткөн аралыгы менен убакытты бөлө турган болсок, ылдамдыгы 0.8 метр бөлүнгөн секунда болуп чыгат. Бизде кийинки суроолорду чыгарып баштайбыз. Бизде деген сурап атат: реактивдик учактын ылдамдыгы абадагы үндүн ылдамдыгына барабар болуш үчүн кандай ылдамдыкты өркүндөтүшү керек? Бизде деген абанын ылдамдыгын деген метр бөлүнгөн секундада берилген эл аралык системада, а биз деген километр бөлүнгөн саатка аны өзгөртүшүбүз керек экен. Абадагы үндүн ылдамдыгы 340 метр бөлүнгөн секунда, В барабар 340 бөлүнгөн секунда, 340 метр бөлүнгөн секунда. Реактивдик учактыкы дагы 340 метр секунда болушу керек. В реактивдик деп коелу. Буну деген километр саатка айландырыш үчүн кандай кылышыбыз керек? Барабар дейбиз дагы.
340 көбөйтүлгөн эмне дейбиз? Метрдин ордуна километр жазышыбыз керек. Бизде деген 1 метрде канча? 1 бөлүнгөн 1000 километр бар, километр. Же болбосо 1 километрде барабар 1000 метр, 1000 метр. Бул жерде эмне кылабыз? Метрдин ордуна 1 бөлүнгөн 1000 километр деп жазабыз. Километр. Бөлүнгөн секунданын ордуна эмнени жазышыбыз керек? 1 секундада барабар 1 бөлүнгөн минутасына деген 60, 1 минутада 60 секунда бар. Жана 1 саатта 60 мүнөт бар. 60ка көбөйтүшүбүз керек дагы. Бул саатка барабар. Ушунчу саатка барабар. Же болбосо 1 саатты секундага бөлө турган болсок, 1 саат барабар. 1 саатта деген 60 мүнөт бар. 60 мүнөт көбөйтүлгөн дагы ар бир мүнөттө 60тан секунда бар. Бул 60ка көбөйтө турган болсок, 3600 секунда бар 1 саатта. А биз секундада канча саат экенин табыш үчүн саат дешибиз керек муну. 1 секундада канча саат бар экенин табыш үчүн наоборот бөлүшүбүз керек. Муну бөлө турган болсок, 1 бөлүнгөн 3600 болот, 60 менен 60-ты көбөйтө турган болсок. Аслында эмне дейбиз? 1 бөлүнгөн 3600 саат. Бул барабар эмне болот? Бул 1000 дегени астыга түшүп кетет дагы 3600 өйдөгө чыгарып койсок болот математикада. Аны 340 көбөйтүлгөн 3600 бөлүнгөн эмне болот? 1000 саат болот. Аслардагыларын өчүрүп туруп чыгара турган болсок, 340 көбөйтүлгөн 3600 бөлүнгөн 1000 Бул жерде деген бул ноль менен муну кетирип салсак болот, муну менен мону кетирсек болот. 340 менен муну дагы кетирсек болот. Ошондо эмне болот экен? 34-тү 36га көбөйтө турган болсок табылып калат бул жактан. Экөөнү көбөйтөбүз. 34 көбөйтүлгөн 36. Ал жерде бул жерде экөөнү көбөйтсөк деген 18 болот. 18 дагы 204 болот экен. 3 менен 4-тү көбөйтсөк деген 12. 2, 3 менен 3-тү көбөйтсөк эмне болот? 102 болот экен. Экөөнү кошо турган болсок 4, 2, 2, 1. 1224. Ошондо деген реактивдик самолет абадагы үндүн ылдамдыкты алыш үчүн канча? 1224 километр бөлүнгөн саат деген ылдамдыкты өркүндөтүшү керек экен. Биздин жолубуз реактивдүү самолеттун ылдамдыгы 1224 километр бөлүнгөн саат болушу керек. Бул жерден эң башкысы эмне болду? Метрди километрге айландырдык дагы, секунданы саатка айландырдык. Саатка айландырганда экөөнү 1 бөлүнгөн 1000 километр болот 1 метрде. 1 секундада деген 1 бөлүнгөн 3600 саат бар. Экөөнү бул жерден бөлүп, көбөйтүп өтсек деген мындай чыгат. Же болбосо эң оңой жолу тапкан эмне? Дайыма метр бөлүнгөн секундадан километр бөлүнгөн секундага өткөзүш үчүн эмне кылышыбыз керек? Канча метр x метр бөлүнгөн секунда болсо, ошону 3.6 көбөйтүлгөн x километр бөлүнгөн саатка ушинтип өзгөртүп алсак болот. 3.6га көбөйтүп койсок, километр бөлүнгөн сааты чыгып калат. Эми кийинки суроолорго өтөбүз. Биздин экинчи сурообузда эмне дейт? Эгер дарыянын агымынын ылдамдыгы 0.5 метр секунда боло турган болсо, дарыянын үстүндө сүзүп жүргөн жыгач канча убакытта 150 метр аралыкты басып өтөт? Эгерде дарыянын агымы 0.5 метр бөлүнгөн секунда боло турган болсо, v значит эмне? Жыгачтын дагы ылдамдыгы 0.5 секунда болуш керек. Жыгачтыкын да ошондой кылып кое берсек болот. Анткени агымы кандай болсо ошондой ылдамдык менен агат. Биздин жанагы формулабызды колдонобуз кайра эле. Эмне эле? Ылдамдык барабар
басып өткөн жол бөлүнгөн убакыт, а бизде басып өткөн жол белгилүү, ылдамдык дагы белгилүү. Биз эмнени бул жактан убакытты табышыбыз керек. Убакытты табыш үчүн эмне кылабыз? S барабар басып өткөн жол барабар ылдамдык көбөйтүлгөн убакыт, а убакытты табыш үчүн убакыт барабар эмне дейбиз? Басып өткөн жол бөлүнгөн ылдамдык дейбиз, Муну бул жака бөлүп койсок болот. Бул жерде эгерде формулага жаза турган болсок, убакыт барабар S бөлүнгөн басып өткөн жолдун бөлүнгөн ылдамдык. Бул барабар басып өткөн жолубуз деген бизде 150 метр, жыгачтын басып өткөн жолу метр бөлүнгөн ылдамдыгы 0.5 метр бөлүнгөн секунда. Метр менен метр бул жактан кетет, секунда деген өйдөсүнө чыгып кетет. Ошондо бул барабар канча болот? 150 бөлүнгөн 0.5. 0.5 эмне деп алсак болот? 150 бөлүнгөн 1 бөлүнгөн 2 деп алсак болот. 150-нү 1 бөлүнгөн 2-ге бөлө турган болсок, бул 2 деген өйдөгө чыгып кетет дагы 150-гө көбөйтөбүз, 150 көбөйтүлгөн 2 бул барабар 300 секундада жетет экен, Бул жакта секундадын үстүнө чыккан болчу, бул жакка коюлат. Дарыянын агымы кандай болсо, жыгачтын дагы ылдамдыгы, дарыянын агымынын ылдамдыгы канча болсо, жыгачтын ылдамдыгы да ошондой болот, Бул 150 метр аралыкты канча? Жыгач 300 секундада басып өтөт экен. Же болбосо 300 секунданы минуттага өткөзө турган болсок эмне? 300'дү 60-ка бөлүшүбүз керек. 60-ка бөлө турган болсок, канча болот эми? 5 мүнөт болот, 5 мүнөт. 150 метр аралыкты 0.5 метр секунда ылдамдык менен 5 мүнөттө басып өтөт экен. Же болбосо 300 секундада басып өтөт. Дагы кийинки суроолорубузга өтө беребиз. Үчүнчү сурообуз. Опа. Эми уже үчүнчү сурообузда деген жаңы нерселерди үйрөнүшүбүз керек болот. Бул жерде орточо ылдамдыкты тап дейт. Биздин орточо ылдамдык деген эмне? Бул баардык басып өткөн жол бөлүнгөн ошол жолду канча убакытта басып өттүк, баардык жолду, Баардык басып өткөн жол, басып өткөн жолдун баардыгы бөлүнгөн баардык убакыт, баардыгы. Бул ылдамдыктын орточосу. Орточо ылдамдык барабар баардык басып өткөн жол жана убакытка бөлөбүз. Бизде эмнени сурап атат? Поезд деген баардык басып өткөн жолу 200 километр экен, Бизге деген эмне? Бул басып өткөн общий жолу белгилүү, ал канча? 200 километр. Жана биз баардык эмнени табышыбыз керек? Убакытын табышыбыз керек. Биринчи 1 саат убакыттын ичинде ал 100 километр саат ылдамдык менен жүрүп, андан кийин 30 мүнөт убакытта токтойт дейт. Калган жолду ал ушунча менен жүрдү. Поезддин орточо ылдамдыгын тап дейт. Биз ошондо кандай кылышыбыз керек? Биринчи 1 саат убакыттын ичинде 100 километр саат менен жүрдү, значит канча? Биринчи 1 саатта 1 саат убакытты 100 километр саат менен жүрүптүр, Анда деген канча жолду басып өттү? 1 сааттын ичинде ал басып өткөн жолу биринчи S1 деп койсок болот. Барабар ылдамдык көбөйтүлгөн убакыт, 100 километр саат менен жүрдү дагы бөлүнгөн саат канча? 1 саат жүрдү. 1 саат, саат менен саатты кетиребиз дагы. 1 сааттын ичинде 100 километрди басып өттү. Жана андан кийин 30 мүнөт убакытка токтоптур. Калган жолду деген ал 40 километр саат ылдамдык менен басып өттү дейт. Анын убактын табышыбыз керек, бизге. Ошондо В орточону табыш үчүн бул жака бардыгын жазып койсок болот. Барабар 200 километр бардыгы, 200 километр бөлүнгөн эмне дейбиз? 1 саат убакыттын уже өтүп кетти. 1 саат жазабыз бул жака, саат. Плюс дагы эмне? 30 мүнөт дагы токтоду. 30 мүнөт токтоп турду. Минута, 30 мүнөт токтоду дагы. Анан кийин акыркы жолду баардыгын 40 километр саат менен жүрүптүр, 100 километр саатты деген басып өтүп койгон болчу, эгерде линияны чече турган болсок, А менен Бга бара турган болсо, Адан Бга бара турган болсо, бул А менен Бнын ортосу канча? 200
километр болчу. Биринчи саатында деген ал эмне? 100 километр жерди басып өтүп койду. Жана ушул жерде эле келип туруп 100 километр саат өткөндөн кийин 100 километрде өткөндөн кийин ортодо келип 30 мүнөт токтоду дагы. Андан кийинки жолду бардыгын 40 километр саат менен жүрдү. Бул жакта 40 километр саат менен жүрдү. V2 барабар. Эми Адан С деген точкада кол. Адан Сга чейин 1 саат убакыт жүрдү дагы. Сдан 30 мүнөт токтоп туруп, анан Сдан Бга чейин канча убакыт жүрдү дагы. Т2-ни табышыбыз керек дагы. Аны табыш үчүн эмне? 100 километр кайра калган болчу. 100 километр база өткөн, да 100 километр калган жолдун баарын 40 километр саат менен жүргөн. 100 километрди 40 метр секундага 40 километр саатка бөлүп койсок, убакыты чыгып калат. Сдан Бга чейин барган убакыты. Километр менен километр кетет дагы, бул үстүнө чыгат. Ошондо саат менен бизге берилет дагы канча болот? 100дү 40ка бөлө турган болсок, 100 бөлүнгөн 40 2,5 болот, 40. Бул жактан бере турган болсок 2 80 20 калат дагы. 20га дагы 0 беребиз. 2.5 2,5 саат экен, значит 2.5 саатта басып өттү кийинкисин. Ошондо деген дагы астына кошобуз 2.5 саат. Бул эми бизге бардык керектүү нерселердин баарын жаздык. 200 километр жолду бардыгын басып өттү, жана канча убакытта басып өткөнүн бардыгын жаздык. 1 саат плюс дагы канча 30 мүнөттү деген эмне деп алсак болот? 0.5 саат десек болот. Анан 2,5 саатка 0.5ти кошсок деген 3 болот. Же болбосо астына жаза турган болсок, В орточо барабар 200 километр бөлүнгөн 1 саат плюс канча? 0.5 менен 2.5ти сразу кошуп салсак болот, плюс 3 саат. Бул барабар 200 километр бөлүнгөн 4 саат болду. Булардын бардыгын бөлүп туруп жаза турган болсок, 200'ü 4кө бөлө турган болсок, 200 бөлү 4 бул барабар эмне болот? 5 беребиз дагы, 0ду беребиз. 50 километр саат менен жүрүптүр орточосу. В орточо бул барабар 50 километр бөлүнгөн саат болду. Бул да бүттүк. Кийинки 3-үнчү суроого өтөрбүз эми. Biz 3-үнчүнү бүтүп 4-үнчүгө келиппиз. Бул сурообуз дагы орточо ылдамдык жөнүндө. Эгерде поезд жолдун жарымын 50 километр бөлүнгөн саат ылдамдык менен өтө турган болсо, жолдун экинчи жарымын 100 километр саат ылдамдык менен өтүптүр. Биз ошондо орточо ылдамдыгын табышыбыз керек. Дагы деле В орточо деп туруп формуласын жазабыз. Бул барабар эмне? Бардык өткөн жолу бөлүнгөн бардык өткөн убакыт. Бардык сарпталган убакыт өткөн жолго бөлөбүз. Жолдун жарымы. Ошондо жолду деген Адан Бга чейин S деп белгилеп алабыз. Адан Бга чейин дагы деле S деп белгилеп алабыз. S деген жол. Жолдун жарымын 50 километр саат менен жүрдү. 50 километр саат. Километр бөлүнгөн саат. Экинчи жарымын деген 100 километр бөлүнгөн саат. Бизге деген эми керектүү нерселер эмне? Убакыттары керек, бардыгы өткөн сапталган убакыт. Бул жарымы дегенде ошондо Адан С, бул жерге С деген точка кое турган болсок, Адан Сга чейин канча аралык? S бөлүнгөн 2, бул жак. Андан кийинки аралык дагы S бөлүнгөн 2 болот. Биз ошондо Адан Сга чейин канча? S бөлүнгөн 2 дагы бөлүнгөн V1 деген убакытта өттү. Бул Т1де коелу. Бул Адан Сга чейин келген убакытты Т1 дейбиз дагы. Сдан Бга чейинкини Т2 деп коебуз. Убакытты. Т2 дагы S бөлүнгөн 2-ни өткөн жол, бул S бөлүнгөн 2 деген. Сдан Бга чейинки өткөн жол. С бөлүнгөн 2 бөлүү V2. V2 бул 100 километр саат. Буларды дагы
кыскартып жаза турган болсок жөнөкөйлөтүп T1 барабар 2-ни ылдыйга түшүрүп койсок болот чоңураак бөлүүсү бул жерде, мында чоң бөлүүсү бул жерде. S бөлүнгөн 2V1 T2 деген барабар эмне? S бөлүнгөн 2V2. Бул жака жазсак V орточо барабар S бөлүнгөн 2V1 плюс S бөлүнгөн 2V2. Бул жакта экөөнү кошуп туруп S бөлүнгөн экөөнү астындагы эки ылдамдыктарды чогушуштуруп койсок болот. Аны кандай кылабыз? Бөлчөктөрдүн формуласы менен 2V1 көбөйтүлгөн V2 үстүнө S V2 плюс S V1 болот. Бул жакта деген S'терди скобка сыртына чыгарып туруп экөөнүн кетирип салсак болот үстүндөгүлөр менен. Бул барабар эмне болот? 1 бөлүү V2 плюс V1 бөлүнгөн 2V1 көбөйтүлгөн V2. 2V1 бөлүнгөн V2-ни көбөйтүлгөн 2-ни үстүнө чыгарсак болот дагы 2V1 көбөйтүлгөн V2 бөлүнгөн биринчи ылдамдык плюс экинчи ылдамдык болуп калат. Бизге формуласы чыкты ошондо V орточонун. Буларды өчүрүп салсак болот. V орточо бул барабар 2 көбөйтүлгөн биринчи ылдамдык. Биринчи ылдамдыгыбыз бизде 50 км/саат болчу. Километр бөлүнгөн саат. Экинчибиз 100 км/саат болчу. Километр бөлүнгөн саат. Анын астына бөлөбүз дагы экөөнүн кошундусу 50 км/саат плюс 100 км/саат. Саат плюс 100 км/саат. Эки менен 50-нү көбөйтө турган болсок 100, 100 менен 100'дү көбөйтсөк канча болот? 10.000. Бөлүнгөн 150. 150 км/саат. Экөөнү бөлө турган болсок, эли менен муну кетирсек болот дагы 100'дү 15-ке бөлөбүз. 1000'ди 15'ке бөлөбүз. 7. Жок, 6'дан беребиз. 6'дан бере турган болсок 0, 90 бөлүнгөн 100. Дагы 6'дан бере турган болсок астында 90. 66.6 болуп бар жака кете берет. Бул жака 10 түшөт да 0'ду бере беребиз. Анан кийин 7 деп токтотуп койсок болот. Ошондо канча болот экен? 66.67 км бөлүнгөн саат болот орточо ылдамдыгы. Бүгүнкү чыгара турган суроолордун баарын чыгарып бүттүк. Эгер түшүнүксүз болуп калса аркараак түрдүрүп туруп мурунку жазылгандарды көрө алсаңар болот. Анткени бул экранга бардык биздин жазган нерселер батпай калат экен. Акыркысы могул чыкты. Жолу. Хоп. Сабакка көрүп койгонуңуздарга рахмат. Бүгүнкү сабагыбыз бүттү.